СТВ медиа борборунун редакциясына Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында жашаган эл ар кандай арыз муңу менен кайрылып, өздөрүнүн көйгөйүн чагылдырып берүүнү суранышат. Бул жолу Парк Авеню турак жай комплексинин 35 жашоочусу сатып алган үйлөрүндө эч кандай шарт жоктугуна нааразы болуп кайрылышкан. Алардын бири Айбек Чотонов. Анын батир сатып алганына 1 жылдын жүзү болуп, 3 ай мурун үй бүлөсү менен көчүп келген. Суу агып бүткөндөн кийин мондай болуп туруп. Могун тартпан суу. Топурактын баары мунун баары келет. Айбектин айтымында бул көп кабаттуу үй 2019-жылдын аягына чейин бүткөрүлмөк. Тилекке каршы 1 жылдан бери үйүнө киргенге, баласын ойнотконго тегерек четтеги башаламандык тоскоолдук кылып келет. Инфраструктура жок, жолдо же баса албайбыз, элдин баары двордун баары казылган, суу мустак суу жок. Мондай жанагындай бачоктордон суудан жуунабыз. Сууну болсо шлангтан алабыз, айылда жашагандай. Сык суу деген жок. Отоплениянын билбейм, бул болобу, болбойбу. Анткени дегенде өткөн жылы деле бизге убада берген болчу, ушул жылуу отопление беребиз деп. Бирок тилекке каршы аны берген жок. Элдер болсо кышы бою обогреватель менен өтүп чыкты да. Эми быйыл деле беребиз деп атат, билбейм, ага деле биз ишенбей турабыз. Ал эми курулуштун ээси аталган Бурана Грант жоопкерчилиги чектелген коомунун оюн укканыбызда сапаттуу курулуш материалдарын алып келүүдө тоскоолдуктар болгонун, ошондой эле өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жумушту жайлатып жатканын айтышты. Биз өз колубуздан келген аракеттин баарын кылып атабыз, батырга бүтүргөн үчүн. Бирок баарына дворду бүтүрө салган учурда бунун алдынан кайра трубалар өтөт. Ошон үчүн биз күтүп атабыз, трубалар өткөндөн кийин үстүнөн жаап салган убакытты күтүп атабыз да. Биз определенный задержка болгондун негизи бул деген биз бул үйдү будан да жакшыраак кылайын дегенбиз да. Изначально биз проект түзүп атканда бул үйлөр болсо сары таш болчу. Анан кийин азыркы учурда биз широкоформатный жаңы плиталар алып келген үчүн, то есть элдерге иш болуучу кылайлы деп, анткени сары таш деген природный материал да көпкө чейин турбайт. Анан биз итальянский атайник керамогранитти алып келип, бөлөкчө будан да элдерге будан да жакшыраак жасап берели деп чечимге келгенбиз. Ошондуктан чуть-чуть задержали. Мындай шартта көп кабаттуу үйдө жашаганга мүмкүнбү? Деги эле бул үйлөр мыйзамдуубу? Мамлекеттик экотех инспекциясынын өкүлү жооп берет. Разрешение берилген, баары тең бар. Эксплуатация боло элек. Жителдер жашаганга болбойт. Мен өткөндө барсам, ремонт кылып атышат деген. Мен түнчүндө барып карабай албайм да, алардычы сен жашап атасың, жашаган жоксуң депчи. Азыр мен Минэкономго запрос берем, кагаз берем, мен текшерейин депчи. Если алар мага текшерүүгө уруксат берсе, согласование, мен аны текшерип штраф салам. Кошумчаласак, курулуш ээлери нааразы жашоочулар менен жолугуп, 2020-жылдын 10-октябрына чейин талаптарды толук аткарууга сөз беришти. Ал эми СТВ медиа борбору окуянын өнүгүшүнөн кабар алып турмакчы. Нурай Кайратова, Тилек Дайырбеков, СТВ.